Мына мен жанында отырған жігіт өз айтып өтті, Элмирбек. Ушул Ордолу Ош шаарында болуп өткөн төкмө акындардын эл аралык фестивалында көпчүлүк эл көрүүчүлөр биз мына ушундай бир конкурстарда, фестивалдарда атайын калыстар тобунун баасынан сырткары көрүүчүлөрдүн симпатиясы деп коет, көрүүчүлөрдүн копулуна. Мына ушул Элмирбек аттуу жигитти көрүүчүлөрдүн бардыгы бир добуштан эң бир таланттуу өнөрпөз катары баалашты. Бул албетте Элмирбек чыгармачыл инсан үчүн мындан өткөн жогорку баа жок. Эми ушу өзүң фестивалга катышып кече байгелүү орундарга жетиштиң. Ушул фестиваль жөнүндө деги эле сени менен кошо келген чыгармачыл топ жөнүндө бир эки ооз бизге айтып берсең. Негизи мына акыркы жылдары бир убактылуу улуу өнөрдүн бир аксаган мезгили болду да. Эми ошондон бери карата азыр ушу өзүбүздүн элибизде айтыш өнөрүн жандандырып кайрадан бир колго ала турган зарылдыктын мезгили келип жетти деп ойлойм. Анан ушул жанагы 3 күндөн бери болуп жатат. Мынакей өзүңүздөр көрдүңүздөр, бул эл аралык фестиваль мына Өзбекстандан бир тууган казак калкынан акындарыбыз келип не бир жакшынакай айтыштар болду. Эң негизгиси бул өзү төкмөчүлүк өнөрдүн канча кылымдардан бери жашап келип, ошонун ичинде карап олтурсак, не деген азыр биз кыргыздар сыймыктанып көтөрүп жүргөн Манас эпосу баштаган жана башка ар бирөө 100 000 саптан кем эмес кенже эпосторубуз ушул акындарыбыздын күчү менен сакталып келген деп айтсак болот да. Андан бери мынакей ушул айтыштын мындай канча кылым жашаган Ордолу Ош калаасында өтүп жатканы дагы бир кошумча кубаныч. Себеп дегенде мынакей ушул уюштуруучу топ жанагы Актаңдай коомдук фонду, анан Сорос Кыргызстан фонду колдоп өткөрүп атканына абдан ушу кубанып турган кезбиз. Мына ар бир катышуучунун өзүнчө бир өзгөчөлүгү болду, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мисалы үчүн жана сени менен айтышкандагы бир таланттуу жигитибиз бар экен, Жеңишбек деген Элмирбек. Элде жогорку баа беришти. Бул акырын айтып отуруп, бирок сөздөрдө ушунчалык курч, таам айтат экен. Ал эми Элмирбектин бир өзгөчөлүгү элдер ушунчалык жакшы колдоп, кубаттап, кол чаап турушту, кайра Элмирбекти сахнага чакырышты, айтыштан башка дагы бунун аткаруучулук чеберчилиги, андан кийин артисттик бир өзгөчөлүгү, анан бир айтуу ыкмалары, мына көзүнчө эле мактап койсом деле болот. Элмирбек баардыгы төп келишкен чыгармачыл инсан экен. Анан мына көзүнчө анча чыгармачыл жаштарыбызды мактап койсок деле артык баш болбосо керек. Себеби мен сахнада аралашып булар менен иштеп жатып, биздин белгилүү кыргыз жергесине белгилүү болгон Ашыралы Айталиев аксакалдын силер жөнүндө айткан баасын угуп калдым дейм. Силер уккан жоксуңар. Ал киши ушундай күйүп бышып жаштарга сахнада өзүнө кезек келгичейин бир жерге барып эс алып олтурбастан ушу Элмирбек менен Жеңишбектин ар бир сөзүнө силерге маани берет экен. Сахнанын артында туруп, мына кызым көрдүңбү? Бизде деген эч качан акындык өнөр өлбөйт. Анткени Элмирбекте, Жеңишбекте мындай жаш таланттар өсүп атат деп эмнегедир сыймыктанып, сүйүнүп, өзүнчө толуп ташып силерге абдан ыраазы болду. Мына ушул өнөрдө ушул Ашыралы Айталиев чоң баа бергенден кийин мындан ары да сыймыктануу менен алып жүргүлө. Анан дагы бир тактап айта турган нерсе, сен ушул эми бир чети атаандаш, бир чети бардыгы дос болуп кайттыңар. Ушул атаандаштардын ичинен өзгөчө кимисине кандай баа бердиң? Жеке пикириңде. Эми бул ар бир айтышта өзүңдүн ушул чогуу чыккан партнердон абдан көп нерсе себептүү болот да. Мисалы үчүн эми ушул айтышта негизинен мен айтышкан атаандаштарымдын ар бири эле чынында мыкты акындар болду. Мынакей Майра Керим кызы деген бу дагы өзүнчө орду бар, өзүнчө стили бар. Мына биздин жеңебиз, казактын кызы, бу дагы бир жакшы атаандашым деп айтсам болот. Ал эми мына Өзбекстандан келген казак акыны Бөрүбай Акбөрү деп
кошумча лакап аты бар. Мына бул киши менен болгон айтышта да бир кандайдыр ушу казак менен кыргыздын бир айтышынын үлгүсү көрүндү десем болот да. Мына бул да жакшы атаандаш. Ал эми Жеңишбек менен чындыгында кичинекей бала кезибизден бери экөөбүз дайыма финалдан беттешип келип жүрөбүз. Чынында абдан өзү менин купулума толгон акыркы убактагы кыргыз акындарынын ичиндеги жаш муундардан ушул Жеңишбек, Амантай, ушул экөө мыкты акындар. Качан болбосун мына бул жанагы бир саяпкер таптаган, болбосо бир чөйрөдө жүрүп, бир арыктан суу ичкен, бир жерде тапталган күлүктөрүңдү качан болбосун бир өнөрү шайкеш келген, бири-бирине деңгээли туура келген акындар бул кезек менен ушундай жанагы күлүк көрсө төрт аягы туурайт деп биринен бири озуп турары ал тек кылымдардан бери болуп келген көрүнүш. Негизинен мен ушу ыраазымын. Канткени менен азыр ушул тапта биз алыстан атын угуп жүргөн не бир жакшы казактын акындары менен жүз көрүшүп айтышып турабыз. Булардын кадимкидей кыргыз акындарына чоң бир атаандаш экени айкын болду. Эми айтыштар ушундай көп болсо, муну колдогондор көп болсо, колго алгандар көп болсо, бул эми чынын айтканда бөлөк өнөрлөрдөн айырмачылыгы зор, абдан бийик өнөр да. Чынын айтканда бул акындык деген кыргыз казактын айтыш өнөрү, кыргыз казактын гана багын айткан. Болбосо дүйнөдө миңдеген сандаган улуттар бар. Мына ушул өнөрдөн кур. Ошон үчүн биз ушул нерсебизди биринчи алдыга коюп туруп сыйлап алышыбыз керек да. Ооба эми башка дагы нечен кыргызда өнөрчүлүк көп го, бирок биз эң негизгиси болуп келген буга чейин мына 19-кылымдын акыркы 20-кылымдын баш ченинде дагы акындардын орду өтө зор болгон. Жада калса бир уруу арасында чыр-чатак болуп кеткен күндө дагы ошону акындар ырга салып айтканда токтогон ошол. Мынакей кадимки Арстанбек Солтобай өңдүрчүлөр Сарбагыш бугунун чатагын 2 жолу баскан. Андан сырткары элчи катары жөнөткөн. Бул ырчыда негизи өлүм болбойт деген жанагы сөз менен элдин жүзү да. Мына ошон үчүн ушу тапта дагы кандай десем, азыр биздин ушул кийинки баягы жазма адабият келгенге чейинки дөөлөт мурастарыбыздын баарын акындар сактаган. Экинчи дагы бир роль бул качан болбосун элди жанагы багыттап, жол көргөзүп, ал тургай артынан ээрчиген ошол элдер. Мына ушу акыйкаттыкты, актыкты ушул акындардан гана көрө аларбызбы деген элде үмүт болуп келген. Азыр дагы ошол нерсеге бир кайрый турган учур келип жетти дейм. Улайым ошондой эле болсун. Эми Элимирбек, сен албетте мыктылардын мыктысы болдуң, көзүңчө дагы бир жолу мактап коеюн. Анан акыркы күндөрдө элибизде мындай бир пикир пайда болду. Башка жанрлар алдыга озуп чыкты, мисалы үчүн эстрада жанры. Ал эми бул акындык өнөр басаңнап кетип атат деп. Мына бүгүнкү төкмө акындардын фестивалынан кийин менде такыр башкача тескери бир пикир пайда болду. Ошого кошулсаң керек. Анан дагы бир кошумча Ашыкем айтып атат. Силер бактылуу талант болдуңар, анткени силердин төгөйлөштөрүңөр бар. Ошко келбегиле, Нарынга барбагыла, Таласка барбагыла, Өзбекстанга барбагыла, Казакстанга барбагыла төгөйлөшсүңөр. Силердин атаандаштарыңар, бул өзүнчө чоң бакыт. Эгер силерде болуп башка жерге келсеңер, ал жерде төкмө акын жок болсо ким менен айтышмак элең деп абдан бир ыраазы сөздөрүн айтты. Сен да мына ушул пикирге кошулсаң керек. Албетте. Негизинен эми бул алтынды канчалык көмүргө аралаштырба үстүн сүрүп койгондон кийин жаркырап чыга келгендей эле бул эми улуу өнөр. Мындан баягы бир убактылуу көрүнүштө ак сапкалар, балким кандай болбосо да төкмөлүк өнөр төрөсү да бул сөзсүз убакта, жана сиз өзүңүз айтып атпайсызбы ушу башкача пикирде болуп калдым деп. Бул эми мына казак элин эле алалычы, кошуна мына тууган казак элинде азыр 2 ай сайын 2ден 3төн ушундай автомобиль, машина сайып айтыш өткөрүп атат. Ал жакта кадимки эле спорт сарайында өтөт. Ал жерде 3000-5000 орунтук жайларда эл аншлаг менен толуп келип. Эми муну баягы
азырынча бир убактылуу көрүнүштө, болбосо кызыктагы нерсе ушул айтыш. Ошол жерде канчалаган ал жерде акылдын жарышы, логиканын жарышы кадимкидей. Ошол жерде бир маселе козголот. А балким бир элдин башында турган чечилбеген маселени бир түйүнүн акындар айтып салышы мүмкүн. Бул өтө маанилүү нерсе. Анын ичинде эми жөн гана ошондой маанилүү маселелерди камтыгандан сырткары элдердин көңүлүн эргитип бир жакшынакай көңүл деңгээлине алып чыга турган айтышта юмор болот, күлкү болот, шайыр, шатмандык болот, сын болот дегендей. Эми бул нерсе дайым өнүгүп тураруна мен ишенем. Эми өсүп өнүп кетет. Рахмат Элмирбек, анда өзүңдүн жеке чыгармачылыгыңда биз Оштуктар ийгилик каалайбыз сага. Рахмат. Сиздерге да рахмат.